Бул настойка кызыл карагайдын тобурчактарынан жасалган настойка. Бул настойканы эмнелерге ичсе болот? Баш оору, нервтерге суук тийген жана ошондой эле инсульттун алдын алуучу эң мыкты дары чөп болуп эсептелинет. Ушул дары чөп тобурчакты 21 күн караңгы жерде аракка ачытылат. Bir günde 3 жолу чоң кашыктан ичет. Буну бул дарыны ичкен адамдардын жүрөгү, инфаркт, инсульт, жана нерв, жанагы буттагы тарамыштар, негизи эле тарамыш бардык жалпы тарамыштарга суук тийген, нервтерге суук тийгенге абдан жакшы. 1 жылда бир ушуну профилактика кылып ичип койгон адамдын жүрөгү оорубайт, инсульт болбойт жана нерв ооруларына чалдыкпайт. Бул настойканы инсульт алгандан кийин ичсе деле болот. Инсульттун алдын ала профилактика кылып ичсе болот. Кимдин оң колу же оң буту иштебей же оң капталы иштебей аткан болсо, ошол настойкадан алып ичсин. 3 литрлик ушундай 3 литрлик настойка болсо, бир курс, толук курска жетет. Бир адамга 1 жылдык профилактикага жетет. Эгерде адамдар инсульт алып, жүрөктөн инфаркт болуп, жүрөгү катуу ооругандар болсо, ушундан 3 литрлик банкадан бирди ичип койсо, мурдагыдай эле ордуна келет.